Бул суроого жооп жөнөкөй эле. Англис тилде үйрөнүү эң оңой же эң тез жолу жок негизичи. Мисалы үчүн силердин максатыңар мынол болсо. Бул англис тили, бул англис тили. Эми ушуга жетиштин ар кандай жолу бар да. Силердин максатыңар негизи ушул англис тили болсо, мына ушунун баары англис тили болсо, максатыңар ошону толтуруп чыгыш да. Мисалы үчүн монтип, акырып толтуруп чыгыш. То есть бул силердин мисалы үчүн ушул үйрөнүп аткан, топтоп аткан билимиңер да. Акырын ушинтип топтойсуңар билимди. Негизи ар бир адамдын максаты, ошо тил үйрөнгөндө ар бир адамдын максаты ошону баарын толтуруп чыгыш керек. Монтипчи. Мисалы үчүн монтип силер толтуруп чыктыңар. Эми эч качан толук толбойт. Эч качан 100% толбойт. Бирок, допустим, 99% силер бул жерде англис тили үйрөнүп. Муну мисалы үчүн ар ким силерге ар кандай ыкма үйрөттү, да. Мисалы үчүн бирөө айтты, китеп оку деди. Бирөө айтты, сүйлө деди. Көбүрөөк сүйлөш, же адамдар менен сүйлөш деди. Бирөө айтты, видео көр деди. Бирөө айтты, музыка ук деди. Дагы бирөө, могул курска барсаң деди. Ошол курс жакшы үйрөтөт. Ошондой ар кандай жолдор менен ар ким үйрөттү да. Көп адамдардын проблемасы ушул жолдорду кайсы экен деп издеп жүрө берет да. Кайсы эң жакшы жол экен депчи. Бирок эң маанилүүнү алар унутуп калат да. Кеп кайсы жол менен үйрөнүүдө эмес. Бул боло берет любой жол. Эң маанилүүсү силер ушул баарыны кылышыңар керек да. Мисалы үчүн акырындан моуну кылсаңар, китеп окусаңар. Китеп окуп жаткан болсоңор окуй бергиле. Токтобой окуй бергиле. Мисалы үчүн бирөө менен сүйлөшүп аткан болсоңор токтобой сүйлөшө бергиле. Англис тилинде кинолорду көрүп аткан болсоңор, сериалдарды көрүп аткан болсоңор токтотпогула. Музыка уксаңар токтотпогула. Аны түшүнүп, интернеттен издеп, тексттерин издеп, бир жерге курска барсаңар токтотпогула. Ошонун ыкмалардын бүт баарын кылыш зарыл да. Кайсыны кылыш эмес. Любой бирөөсүнү кылганыңар эң маанилүү да. Англис тилин үйрөнүү бул өзүнчө бир бизнеске окшош да. Бизнести мисалы үчүн бар бир кыласың да. Могул жумушунда кыласың, могул жумушунда кыласың, муну кыласың, баарын кылышың керек да. Ошол бизнестин ар тараптуу иштеринчи. Мисалы үчүн могул жерде бирөөлөр менен сүйлөшүш керек, бир партнерлор менен. Могул жерде дагы жаңы оборудование алыш керек. Могул жерде бир жерге барып бирөө менен жолугуп келиш керек дагы. Могул жерде, допустим, бир жерден бир нерсени сатып алыш керек. Ошондой нерселерди бүт баарын кылышыңар керек да, мисалы үчүнчү. Англис тилде эле ошого окшош эле да. Эң маанилүүсү мунун баарын кылыш керек. Адам качан кылат, ошондо прогресс болот. Демек кылыш керек да. Кандай эмне болбосун кылыш керек. Просто кыла бериш керек. Ошондо аны унутасыңар.